Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Билим берүү министрлигине келгенбиз. Бул жака дагы эле ошол политехтин маселеси боюнча. Анткени биздин биринчи чыгарылыштан кийин политехтин жетекчилиги балдарды, окуучуларды чакырып кабинетте. Силер уже отчисление болосуңар, журналисттерге кайрылганыңар үчүн деген бир коркутууларга өтүптүр. Жада калса кээ бир студенттердин колуна уведомление дагы берип коюптур да, кабарлантыруу дегендей. Ошондой кабарлоочу кагаздардын колуна алган кээ бир студенттер, кээ бири албаган, кээ бири формально, кээ бири неформально коркутууларга дучар болуптур. Ошондуктан акыры бул жетекчилерди көзөмөлгө алган бир министрлик барбы? Акыры бир ректорго кой, антип коркутпа студенттерди. Алар болгону мындай окууну, диплом алууну каалаган деп мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзө турган бир жетекчилиги барбы? Аларды караган бирөө жарым барбы деген суроолорду жообун издеп келгенбиз. Биз менен болуп туруңуздар, эми алдыда кандай болот экен көрөбүз. Бул жак элдерди кабыл ала турган жер. Элдер келсе болот. Же бирөө жарым чыккыча бул отуруп күткөнгө шарт жок экен жарандарга. Саламатсызбы эжеке, кандайсыз, амансызбы? Атым Али, фамилиям Эргешев. Журналист болом эжеке. Бул студенттер бизге кайрылган болчу. Так. Ошол маселе. Албетте, уруксат берсеңиздер киребиз да. Ачык койсоңуз. Бул студенттерге дагы уруксат бересизби? Биз сиз менен биринчи ошол ойлу. Жок, ошолордун жанында айтпайлыбы маселени, өздөрүнөн да уккула да. Мен ал суроого жооп бере аламбы же мен биринчи сутчту билейин эмне жөнүндө экенин? Бизге жанагы вуздарды кураторствосу боюнча байлансаңыз, кураторун чакырам анда. Албетте, эжекем. Кааласаңыз, ошол процесске катышсаңыз дагы болот биз менен. Камерамды өчүрө турбайсызбы? Бир аз күтө туралы, жыйын бүтсүн, анан бияка. Эжекем, сиз журналистсиз, Кандай? Сиз журналистсиз деп турабы? Ооба. Бул нерсеге болбошун билесиз да сиз да. Туруп алып сүйлөшпөй деп атам, отуруп сүйлөшөбүз. Ооба да, ошол отуруп сүйлөшкүбүз келген. Камерамды өчүрүп койбойсузбу? Или это целенаправленно? Жок, эжеке, мен жанагы суроону күчүндө калтырып атам. Сиз журналистсиз. Конечно. Ал камерабызды өчүрүңүз деген өзүңүз билесиз да, Жок, эжеке. эми процессин өзүнөн баштасаңар болот кандай? Албетте, биз кандай болсо ушундай жарыт беребиз. Всё хорошо. Ошон үчүн бизде сюжет ушундай, эжекем, туура түшүнөсүз. Негизи эжеке, пресс катчысыз да. Ошол жалпы студенттерден силерге карата кайрылуу барбы? Кандай кайрылуу? Статистика бар да, кайрылуулардын статистикасы. Кайрылуу боюнча Сиз мисалы пресс катчы катары мага официально маалымдайсыңар да. Мага официально келген жок, мен билишим боюнча бирок өткөндө келип кеткен министрге политех боюнча, туурабы? Ооба, политех боюнча. Политех боюнча деп атасыңар. Өткөндө келип кетишкен, министрге жолугушкан, андан кийин куратор жооп берет. Жок, пресс катчы катары канчалык кабарыңыз бар? Пресс катчы катары толук болбосо дагы маалыматым бар, потому что ал ар бир иш аракеттин өзүнүн куратору болуп, министр бар, жетекчилик бар, аны тармакта тейлеген министрден орун басары бар, ошол. Министрдин орунбасары бар. Бул жарандар качан кайрылган сизге? Мага кайрылган Жок, вообще силерге. өткөн жумада келсе керек. Өткөн жумада. Кароо мөөнөтү канча кайрылуулар? Аны жалпы бөлүм жооп берсин, мен аны кандай кылып жооп беришет? Азыркы суроолорум толук сиздин компетенцияңызда да. Кароо мөөнөтүнөн кабарыңыз болуш керек, жыйынтыгынан толук кабарыңыз болуш керек. Маалымат берүү дагы сиздин функцияңызда. Сиз маалымат берүү мага качан расмий түрдө мондай маалымат Ошол берилдиби деп сурап атабыз да. Жок, мага пока бериле элек. Мен мага маалымат берилгенден кийин анан мен туура маалыматты бергенге. Негизи кароо мөөнөтү канча? 14 10 күн эмеспи? 10 күн, 14 күн өзүнүн эмесине регистрациясына жараша да. Регистрация болгон күндөн баштап 10 күн деп башталат. Таштадыңыздар да, кат таштагансыздар да. Бул жарандардан ошону сурап көрбөйсүзбү? Ошон үчүн киргизбейсизби деп сурап атам да булардан. Жок, мен киргизем, вообще без проблем. Жок, өзү негизи кирүүсүнө эмне тоскоол булар? Любой эле жарандарда, бүт эле госоргандарда ушундай кире беришти, тосмо бар, билесиңер. Эмне үчүн ал? Ар кандай жарандар болушу мүмкүн да. Мисалы? Биз киргендердин баарын эле киргизебиз, эми киргизгенде биз билишибиз керек. Биз киргизбей корбойбуз деп айтпайм, киргизебиз. Азыр жыйын болуп атыптыр. Жыйындар залы бошосо эле автоматтуу түрдө баарыбыз киребиз. Версияны башкачараак кылам. Бул жарандар каякта күтүш керек? Отура турган шарт барбы? Мынакей киришке. Постму? Якты кемеле. Биз кайрылып атканыбыз, кайрылып атабыз. 4-5 жыл аралыгында мына алды 6-чы курс болуптур. 2-чи курс, 6-чы курска чейин студенттер бар. Бул Сибирский федеральный университет аркылуу тапшырганбыз бул политехкечи. Горный болчу ал кездечи, азыр кошулуп калбадыбы?
приемный комиссия, кабыл алуу комиссиясы өздөрү сунушташты да, бизди политехке ушул жол менен тапшыра аласыңар деп. Биринчи курсту дистанционно Сибирский федеральный университетте окуйсуңар, аяка барбайсыңар. Бир жылдан кийин экинчи курста бияка автоматически бүт документтериңер келет. Экинчи курстан баштап бул горныйдан улантып кетесиңер окууну деген. Ошентип эле улантып келатканбыз. Аяктан приказ об отчислении келиптир. Кайра бияка приказ о зачислении болду. Бааларыбыз жана ведомость табилчи, успеваемость ошол келди, баары тиркелди. Как положено бияка кабыл алды документтерибизди. Ошентип эле окуп келаттык, сессияларга катышып, контракттарды убагы менен төлөп. Анан эми мына бүтөргө аз калганда биринчи курска мыйзамсыз тапшыргансыңар деп дипломду баарын жокко чыгарып атат. Анан ушунча убактыбыз, ушунча мээнеттери, үмүттөрү мына диплом алып иштейбиз, бир кесиптин ээси болобуз деген эменин баары в пух и прах дегендей эле баягы. Бир заматтын ортосунда жокко чыгарылып атат. Азыр 3 жыл бар да ортодо. Ошол 3 жылдын ичинде эмнеге айткан эмес, сиздин балдарыңызды кабыл алып атканда текшерүү канчалык деңгээлде жүргөн? Ошону биз не можем добиться ошонучу. Ошону биз жөн эле көчөдөн келип тапшырган жокпуз да. Приемный комиссияга как положено аттестат, бүт справка, эмне талап кылса ошонун баарын бердик. Ошо анан кийин ушу үнүбүздү угуп, ушунча 800дөн ашык студенттин тагдырын Азыр силер 800 деп айтып атасыңар? 800дөн ашык экен. Ошо 800дөн ашык деп эч точно эмесин билбейбиз, эми бияктан улам чыгат болушат. Биз ошо биринчи курста тапшырганбыз. Алдыгы суроолорду ректорлорго же болбосо ректорантка бергениңизде кандай жооп берип атат? Ошентип айтып атат. Азыр Сибирский федеральный университетке өкүлдөрү барат экен, ошол жактан сураштырып тактайбыз дейт. Бирок аякта булар биринчи курста кабыл алганда бизге барып окугула, анан келсеңер десе биз жибермекпиз да балдарыбызды. Антишкен жок да. Арасынан башында, по-моему, ошентип баргандар бар экен. Андан кийин алып токтогон окшойт да. Мындай эле документально окутуп, бияка уже бул жол менен диплом алып кеткендер да бар экен. Туура чечилет деп үмүтүбүз чоң, ишеничибиз бар. Бул балдар айтып атат арасында, биз министрге келгенбиз деп атат да. Ооба, ортодон 6-чы курстар мына диплом алуучулар келишиптир уже кайрылып. Биз мына буквально 2-3 күн болду укканыбызгачы бул отчисление кылып атат, срочно явитесь в деканат деп сообщение келди да. Азыр биринчи чыгарылыш тартканыбызда бизге юрист айткан. Бул жыйынтыгы жок пока. Азыр исследование, расследование кылынып атат бул жакта. Бирок булар дипломсуз калат же болбосо диплом алат деген тыянак чыгарбайлы. Пока текшерүүлөр жүрүп атат деп айтканда. Бирок биз кеткенден кийин студенттердин колуна уведомление берип баштапты. Ооба, уведомление берди. Ошол чынбы? Ооба, уведомление берип атат. Эмнеде берип атат ошо уведомлениеда? Документтериңерди тактап келгиле дейт. Биз тактаганда буну приемный комиссия өздөрү эме алышканда, кабыл алышканда. Шаршыбаев, Алмаз агай, ошолор экен приемный комиссияда. Дагы көп эжейлер бар. Ошо биз көчөдөн эле мындай за углом келип тапшырган жокпуз. Өз окуу жайга бардык. Как положено приемный комиссия деп жазылып турган ошол жака өздөрү айтышты, ушундай документтер керек, сүрөттөр керек деп. Как положено все было. Мен бир эме барган, группалашым барды. Айтат, типа, ошентип биз эме дос бала менен барсак, типа, эмне бул эмне түшүндүрүп бергилечи деп, эмне удобрение десеңиздер отчислениеге кетип атасыңар, ошого деген кол коюп койгула деп айтты деп анан мындай кандайча деп түшүндүрүп берсең, эмнеге түшүнбөй атасыңар, силер билесиңер да деп эле колду койдуртуп туруп эле кетирип салат. Удобрениени алгыла деп атат. Бирок билбейм, ал кагазды алгамдан да кол койгондон да коркосуң да, кандай эмне болуп кетет депчи. Нормально түшүндүрүп бергиле деп айтсам да, типа, болду силер отчислениеге кетесиңер деген болбойт го. Негизи ошо уведомлениега кол койсо кандай болот, кол койбосо кандай болот, түшүндүрүү иштери болот абы? Бизге толугураак мындай түшүндүрүп беришкен жок да ошол жерде. Мисалы айтышы мүмкүн да. Кол койсоң сага мындай пайдасы бар же зыяны бар. Же койбой койсоң деле ушундай жоопкерчилик каралат деп түшүндүрүп иштери жүргүзүш керек эле да бул жерде. Уведомлениеда ошо тааныш Тааныш деп срок берилгенде 7-июлга чейин деп. Ошол доказательствоңар менен келгиле, то что силер ушакта окугансыңар депчи. Эгерде жок болсо, типа рапорт жазылат экен да биз отчислениеге кетет экенбиз. Ошол болуп атат.
типа ошол менен биз деген типа ознакомили деп. Мен бир нерсени сурайын деп атам да. Сиз айтып атасыз азыр. Жанагы доказательство менен келгиле деп айтты деп атасыз да. Эжеке колуңуздагы азыркы документтерди көрсөм болобу? Биз муну ошо кайрылып атабыз президент. Жок, жанагы табель бааларын көрдүм да. Кайсыл жерде көрдүм? Сиздин колуңузда мынабы? Ошол печаттар басылган, оригиналдары бар да аларда. Аларда бар, бирок бизде жок. Ушул документтерди доказательство катары санап атабы жокпу? Санабайбыз. Себеби эмнеке? Бул документтер жок чыгарып коюшкан да. Жаңы справкаларды ошол университеттен жаңы справкаларды жаңы подтверждениясы менен алып келип бергиле деп. Бул убагында берилген кагаздар эмне болот? Убагында бул деген 2022-2023 жылдагы документтер да примерно ошол убактардагы. Ошол убакта перевод болуп биз бул жакка түшкөндөгү ошондогу документтер болот. А бул болсо азыр жокко чыгарып 2025 жылдын ноябрында. Ушул справка менен силерди кабыл алган да. Ооба, ушул справка өздөрүнүн колунда. Бул жер деген эми ошол университеттин ичиндеги түзүлгөн комиссиянын справкалары да бул ушул. Ошол комиссиянын печаттары турат ушул жерде көргөнүңүздөрдөйчү. Жок, ошону айтып атам да эжеке. Азыр бул печат бул балдардын колунда жок да. Булар өздөрү басып алып, маалымат көтөрүп келе албайт да булар. Бизге да башына берген эмес да бул нерсе. Просто биздин документтерди алган. Бул Россиядан келет да. Документтерди исполнили эле алып калышкан. Бизге эчтеке мындай эме жок. Контрольно төлөп койгула деген всё. Оюнда бар. Жанагындай Баягырда келген эме. эме сабактар бүтүрүп атабыз, каждый курста, каждый сессияда келипчи. Ошол жерге деген кол коюп атабыз, номерлерибизди жазабыз, бюджетный листке. Эми ошол деле далил да. Мисалычы. Эгер туура эмес боло турган болсо, эмнеге Квитанциялар бар да төлөгөн. Мен 5-курсмун азыр. Буга чейин эмнеге текшерилген эмес? Бүтөрдө Эми ушинтип бүтө жүрсөм, мына 1 жыл калгандан кийин ушинтип мен отпускка чыктым. Азыр отчисление кылынса башка тапшырсаң, ал 36-37 деп жүрсүң, ал башка университеттечи мисалы. Допустим. Анан кийин 40 кишини жумушка ким алат мисалы? 40 кишини жумушка эч ким албайт. Биз наоборот 40 жашка чейин тажрыйба топтошубуз керек да. Азыр диплом алып, ошол жашка чейин тажрыйба топтош. Анан 40ка чыккандан кийин окуп бүтүп атсак, нар жакта 10 жылдан кийин эле пенсияга чыгып кетебизби? Бул жагы кандай болуп калат? Биз ушу бияктан азыр жооп күтөбүз деп атабыз. Эгер бизде канааттандырарлык жооп болбосо, биз президентке кайрылуу кылалы деп атабыз. Оң жагынан карап жакшы чечип берсин деп. Акыркы үмүт ушу президент болуп Тажоовстан суранабыз да, башка. Эми баарын президент чечсе, бул кишилер эмнеге керек анда? Жок, бул зат карабай атат да, ошо чечип бере албай атышат. Чындап айтып атам да, окуу маселесинде дагы, өмүр маселесинде дагы, үй алуу маселесинде дагы президентке кайрылуу боло берсе, Жок, эми каждый эми президент эмес. өзү иштесе, бул кишилер эмне керек анда? Неге бюджеттен буларга ол чойгон айлык берилет деген суроо мени кыйнайт. Андай. Биринчи кайрылууда булар мына 17-сине карап беребиз, 17-сине жооп айтабыз дептир. 17-си болду, жооп беришкен жок да. Анан күтүп отура берсек убакыт өтүп атпайбы? Аракетин кылыш керек болду. Ошо барып кайрылуу кыла алып атабыз буюрса. Урматтуу студенттер, угуп атабыз. Биз биринчи өзүбүздү тааныштырып коелу. Динара Нажимдиновна Бекташева, жогорку орто кесиптик жана жогорку бөлүмдүн кийинки башкармалыктын баш кадиси. Мен Али Султан Абдуллаевич, мен ушул эле управлениянын баш кадиси. Так, суроолоруңуздар берсе, жооп бергенге да. Бизди ректорант, ошо ректорлор баш болуп, бирден кабинетине чакырып, коркутуп баштады бизди. УКМК салып беребиз деген жаран студенттер болду мага. Мен индивидуально сүйлөштүм да баары менен. Алар айтып атат, ККМБга салып беребиз, отчисление болуп кетесиңер. Анан кабинетине чакырып алып, жөн эле кол коюп туруп кетип калбайсыңарбы добровольный. Бизге да проблема кылбай, өзүңөргө да дальше проблема болбосун деп. Ушундай коркутууларга өттү дегенден улам биз кече политехке барганбыз. Барган учурубузда ал жерде бир канааттандырарлык бир жооп таппадык да. Ал суроолордун бири бул балдардын документи базада жок деп айтып атат да. Бирок кабыл алуу комиссиясы ошол учурда эмнеге маани берген кабыл алып атканда. Экинчиси, базадагы жок студенттер кантип окуп келген ушу күнгө чейин. Контракт төлөө жолдору бар. Андан сырткары билимин тапшырган да булар окуп. Алардын окуу процесстери ушунча жыл кантип жүрдү. Үчүнчүсү, алар жыйынтык чыкпай туруп, кайсыл основа негиз менен буларды кабинетине чакырып, добровольный кеткиле деген талапты коюшуп атат. Акыры бул нерседен министрликтин кабары барбы? Же болбосо ректорлор калчап калдыбы өздөрү ал мекемени деген суроолор калды да бизде. Академик справканы өзүңөр алып келдиңерби? Ошол жактан барып өзүңөр окудуңарбы?
Ошону айтсачы, ошол жака барып тапшырдыңар беле же кандай болду эле? Жок, бияктан Бияктан тапшырдыңар. Кайсы жерге барып? студенттердин апасы болом өзүм. Баламды алып келип, өзүбүз кошо кирип, баягы университеттерди кыдырып жүрүп тапшырдык. Өздөрү кирсек, приемный комиссия кадимкидей эле баарын документтерди кабыл алып атышыптыр. Анан ушундай бизде ушундай эми колледжине деле тапшырат болчубуз да бизчи. Анан бизде ушундай жолу бар. Дистанционно 1 жыл Сибирский федеральный университетке барып, то есть документтер ошол жака кетет. Дистанционно окуйсуңар, аяққа барбайсыңар деди. Экинчи курска документтериңер автоматически бияққа келет депчи, жана ведомость өтүлгөн сабактар менен бияққа келинет. Анан бияктан улантасыңар деди. Анан ошентип тапшырдык. Все как положено, сүрөттөрүбүз, аттестат оригинал, контрагыбызды төлөдүк. Дистанционно окудуңарбы? Окуткан жок, өздөрү. Жок, окуткан жок. Өздөрү ошентип айтты да. Окубайсыңар дистанционно деп айтты. Анан бияктан продолжать этесиңер деди. Бияктан улантасыңар окуңарды деп, ошо менен эле окуп келатканбыз. Мына бүтөргө аз калганда. Ошондо экинчи курска келип которулдуңар, Экинчи курска уже которулуп, азыр уже мына 4-тү бүттү менин улум. А биякта уже диплом алгандар бар экен даже. Агай ушуну сурайын деп атам. Негизи дистанционный окуу деген норма каралганбы окууда? Так, эми кыскача айтып коелу. Урматтуу блогерлер, урматтуу студенттер, биринчи тапшырарда биз бүт бардыгы, мына өзүңүздөр билесиздер, 20-жылдан баштап бардыгы электрондук түрдө өткөн. 20-20га. Edu.gov.kg деген. Ал порталда бардыгы ачык, ким кайсы окуу жайда, кайсыл адистиги, контрагы кандай условиялар бар, ал бардыгы көрүп турат. Өзүңүздөр деле тапшырсаңыздар керек. Бул биринчиси. Экинчиси, Али мырза айтып атат, Сибир федералдык университетинде базадан чыкпай калды деп атат. Сиздер эгерде Сибир федералдык университети базасында жок болсоңор, ал жака сиздер кабыл алынган эмессиңер деген түшүнүктү берет да алчы. Эгер базада жок болуп калсачы. Анан кийин сиздер азыр академиялык справка менен которуп келдик деп атасыздар. Академиялык справканы оригиналын студент өзү алып келип тапшырат. Ал жактан студенттин өзүнө гана берет. Ал атайын документ болуп эсептелет. Строгая отчетность болот. Ал деген ошол. Жок, биринчи. Анан экинчи. Мына Али мырза айтып атат, ошол убакта эмнеге алар текшерген эмес деп атат, Себеби дегенде, бизде деген КМШ мамлекеттердин арасында документ, билим жөнүндө документтер таануу деген атайын макулдашуу бар, соглашение бар. Ошол жерде айтат, Россия, ал жерде КМШ мамлекетке кайсы мамлекеттер келет билесиңер. Сиздер азыр Россия боюнча. Россия менен Кыргызстандагы ошол сиздер алып келген маалым кат, академиялык справка. Ал деген автоматтык түрдө таанылат. Ошондун негизинде силер оригиналды алып келип атасыңар. Ошол менен алып көрүп атат. Кабыл алып атат. Бул процедура качан чыкканын өзүңүздөр деле билесиздер. Недавно эле бир жыл мурун бир мугалим бармал, ошондон вопрос чыгып кеткен. Мына ошондун текшерүүлөрдүн жыйынтыктары уже немелерди караганда, ал жактын базасында жок студентте кантип академиялык справка берилди. Силер өзүңөр алып келдиңер да, колуңар менен кармап алып келдиңер. Ошо кантип алып келдиңер? Эгерде ошол документтер туура болсо, силерди эч ким отчисление кыла албайт. Бул биринчиси. Экинчиси, эгер документ туура эмес болуп калса, анда биринчи документ, фундамент, үйдө курганда деле фундамент эгерде урап кетсе, туура эмес курулса, кийинкиси урап кетет дейт, Ошондуктан эмне кылыш керек? Өзүңөр алып келген документтин аныктыгына жооп беришиңер керек. Силерде азыр бүгүнкү күндө менин маалыматым боюнча баарыңарды окуудан чыгарган жок. Билдирүү гана кетти. Бүгүнкү күндө баардыгыңыздар чуркап, өзүңүздөрдүн данныйларыңарды алып келгиле деп атат да кайрадан ректордун маалыматы боюнча. Силер алып барып тактап неме кылсаңар, силерге эч кандай проблема болбойт, эгер чындап окуган болсоңор. Анан эженин немеси боюнча биз дистанттык түрдө окудук деп атасыздар, Дистанттык түрдө окуганда дагы баарын эле билесиңер. Сөзсүз түрдө ал жака логин пароль менен ал жак окуу жай логин пароль берет дегендей, сиздерге атайын личный кабинет идентификациядан өтүшүңөр керек. Ошондо анан заданиялар келет. Сиз аларга кадимкидей жооп бересиздер, алардын тапшырмаларын аткарасыңар. Аларда дагы
орта аралык экзамен, промежуточный аттестация деп коет. Орта аралык экзамендер болот, баягы силерге бааларыңарды коюп берип атпайбы? Ошолорду тапшырасыздар. Анан ошонун негизинде анан экинчи анан контракттык негизде окугансыздар. Контракттык негизде окусаңар, контрактты ал жактын шотуна төлөгөнсүңөр да. Или кандай? Квитанциясы бар экен. Жок, шотуна төлөгөн болсо, аны дагы силер окуу жайга беришиңер керек. Себеби дегенде бул иш азыр көрүп атасыздар, баардыгына эле маалым болуп калды. Каттуу органдар тарабынан да текшерилип атат. Ошол тактысты таксаңар, өзүңөрдүн укугуңарды коргосоңор, силерди эч ким эч нерсе кылбайт. Бул студенттердин колунда мындай документтер бар экен да. Жок, бул Анан человеческий фактор менен караганда мындай печаттар бул студенттердин колунда жок да. Бул печаттар басылып келип атат. Анан студенттердин кайдан билет? мынау кечирип койсо, кабыл алуу комиссия муну жасап берет. Мынау академиялык справка биз айтып аткан. Ошол Сибир мамлекеттик университетинин, федералдык университеттин окугундагы сиздер алып келген документиңиздер, э? Бул оригинал болуп турат. Мына жерде гербой печати менен деп турат, номерлери, регистрационный номерлери жатат. Ошонун негизинде сиздер мынча арыз жазып атасыздар. Арыз жазып атат, комиссия карады да, бул оригинал болсо, разница чыгарып атат. 4 предмет чыгып атат. Э? Андан кийин мынча приказ чыгарып берип атат. Бул туура деп. Бул деген экинчи курска кабыл алды деген. Биринчи неме бул жерде вопрос. Мореки документ туурабы? Сиз алып келип берген оригинал туурабы? Ушунда вопрос. Ошол вопроско Бүгүнкү күндө азыр альтернатива вопрос пайда болуп атат да. Ошол окуу жай же болбосо билим берүү министрлиги тарабынан буларды кабыл алып аткан учурда тийиштүү текшерүүлөр неге жүргүзүлгөн мен эмес? сизге дагы айтып атам. Сиз жанагы бизде таануу маселеси бар. Бизде деген ошончо таануу закондор кабыл алынат. Ал мыйзам кабыл алганда биз мыйзамды аткарышыбыз керек. Анан эгерде сизде азыркыдай ситуацияда бул документтин төмөн санатта турган болсо, анда запрос жиберилет. Ошону укук коргоо органы карап бергенди биз мисалы жактан которуп келип атканда карап берсе болбойбу ошону? Биринчиден мындай да, ал укук коргоо органына сиз кайрылган жоксуз да. Окуу жайда сиз оригиналдап келип атасыз да. Оригиналдуулугуна биз деген таануу процесси боюнча эч ким неме кыла албайт да. Азыр силер тастыкталса жана тастыкталбай калса деп атканда, тастыкталбай калган учурда бул студенттердин кийинки тагдыры кандай болот деп азыр барында ошол суроо да. Биздин кийинки тагдыр. Азыр бирөө 4 жыл жөнүндө ойлонуп атат, бирөө эң азы 3 жыл жөнүндө ойлонуп атат да булар. Бүтүп аткандар ашып барса 5-6 жылда ойлонуп атат. Биз деген укуктуу мамлекетте жашап аткандан кийин ар ким өзүнүн укугун коргоого акылуу. Сот аркылуу чечишет. Эгерде тастыкталбай калса. Жанагы вуздун жетекчилиги бир сөздү айтты да. Булардын документтери тастыкталбай калса, окуганына жараша академический справка беребиз биз дагы деген сөздү айтты. Ал канчалык чындык? Булар эчтекеси жок калбай, диплом ала албашы мүмкүн бирок бизден академический справканы окуганына жараша беребиз деген сөздү айтты да. Мен анан айттым. Документи чыкпай калса, бул негизи ушундай негиз барбы справка берүүгө? Эми анын мыйзамдык жагын ошол бергенден кийин карап көрөбүз азыр. Агай сыйлабастык болуп калбасын, дагы суроомду четко кайталап берүүгө аракет кылам. Чыкпай калды деген учур анык болуп атат. Документи чыкпай калды. Диплом берилбейт деп атат да буларга. Ал учурда студент эмнеге ээ болот, же болбосо окуган жылы текке кетеби деген суроо болуп атат бизде. Анын мыйзам чегинде гана. Ага бизге жолдора албайт. Жагдайлар болгонбу силерде? Бизде андай жагдайлар болгон эмес. Себеби баардыгы закондук түрдө тапшырылган. Закондук түрдө бүтүшкөн. Ошо окуу жайга тапшырганда бүтүп барыбыз эле ошо приемный комиссия ушул баары эле ушундай бир проблемага туш болдук да. Ошол мугалимдердин айынан да, например, алар бул эмени ушундай тапшыруу бар дебесе, биз башка колледжге бармакпыз. Анан алар жооп бербей эле, ортодо эле ошо калып калышабы деп атабыз да. Мындайда окууга тапшырарда ар бир окуу жайдын уставында жазылат. Ошол окуу жайдын тастыктоочу документтери болот. Лицензия деп коебуз, негизги иш жүргүзүү лицензия болуш керек. Ал сөз түрдө ошол тапшыруучу адам менен тааныштырылат лицензиясы. Кайсыл адистикке тапшырып атасыз? Мисалы үчүн экономикада боюнча сизге лицензияңыз барбы деп сиз сураганга да акылуусуз, жана алар көрсөтүүгө да акылуу. Ошондуктан ошол маселелерди мына бизде азыр көрүп атасыздар, ар кандай мошенниктер чыгып атат. Ошондойлорго жол бербешибиз керек. Алданбаш керек. Эми бирок ал жерде ата эне менен кеңешебиз, баарына карайсыздар. Биз ошондон бери эле айтып эле атабыз.
электронный, баары электронный деп. Ошон үчүн биз ушундай процедуралар, алдануулар болбошсун деп ошондой электрондуу платформа кирилген. Азыр ошондой болбой калса, эгер жана алгандар жооп берет деп атпайсызбы? Мисалы бизде салка ким университетке Мен эч кимди жооп береткен жок. Жок, жазасын алат деп атпайсыз, биз айтпадыңыз жаңы. Жок, жазасын алат. Жок, болсо дедим. Эжекенин суроосуна жооп бердим. Приемный комиссияда деп атам. Кимдерге тапшырсаңар, сөзүнө жооп берет деп атат. Ал биз бирөөнү сен жазасын аласың, сен мындай кыласың деп айта албайбыз. Себеби биз укук коргоо органы эмеспиз. Биз эч кимге сен мыйзам чегинде мындай жазаласың деп айтпайбыз да. Ким алып бизде университетке, ким подпись кылды, ким кол коюп бизде университетке алды, макул алар жазасын алсын. Алар туура эмес кылган иштер боюнча жооп берет. Анан бирок мисалы мен азыр 5-курс бүттүм да, 30тан. Анан мен 5 жылын текке кирип кетем ошондо. Эми азыр кайра башка университетке тапшырайын десем 37ге чыгам да, 36-37ге чыгам. Примерночу, мисалы 40 кишини жумушка албайт эч ким. Мындайда эми бул мыйзам чегинде кандай болсо ошол болот. Сиз 30га чыктым, анан окуп албай калам дегенден эме болушуңуз керек. Билим алуу эч качан жаш кармай. Эми сиз деген ошону Азыр ага экөөңөргө маани берип күзөттүм да. Силер туура нерселерди айттыңар. Бирок күнөөнү мойнуңарга албадыңар. Негизги күнөө силердин системаңарда болуп атканын эч эле айткыңар келбей атат да. Кайсы жер? Билим берүү системасында. Анткени эң башынан бул студенттер айтып атат. Комиссияга деп атат. Кабыл алуу комиссиясы деп айтып атат. Бирок бирөөңөрдөн күткөм да ал нерсеничи жообуну. Ооба, биз аны териштиришибиз керек экен. Сиз айтып атасыз, биз жоопкерчиликке тарта албайбыз деп атасыз. Кыргыз Республикасынын мыйзамында так дана көргөзүлөт. Кайсы структуранын ичинде коррупционный система же мыйзам бузууга жатса, ал мекеменин, структуранын министрлик деңгээлинде укук коргоо органдарына заявка берүүгө укуктуу деп көргөзүп атат. Силер жоопкерчиликке тартып бергиле деп Генеральный прокуратура, УКМК жана ИИМге тапшырсаңар болот. Андай сунуштаманы силер берсеңер болот. Жок, силер айтып, азыр силерден мен бир нерсени көргөм. Урматтуу студенттер, ушунча күбө бар экен бул жерде. Кимге тапшыргансыңар? Ат фамилиясы барбы? Ал киши ким? Териштирели, комиссия түзөлүү деген жоопту силерден аябай күттүм. Бирок андай жооп болгон жок. Бул жерде негизги проблема билим берүү системасында эмеспи деген суроо пайда болуп калды да менде. Жок, кечирип коесуз. Анткени булар алданган кишилер Ош базардагы соода кылган кишилер эмес. Же болбосо жанагы пожарныйда, милицияда иштеген кишилер эмес алар. Булар алданып калдык деп силердин кабыл алуу комиссиясындагы адамдарды айтып атат. Ал проблема ичиңерде турбайбы деген суроо да. Жок, кечирип коюңуз Али мырза, мындай да. Кабыл алуу комиссиясы боюнча кимге тапшыргандыгыңарды да жазып берсеңиздер, аны мыйзам чегинде текшерилет ал. Анан ошол конкретный факт. Ким? Камалды деп атабыз. Жок, ошол мен дагы айтам да, биз деген ошол ачык айкындуулук болсун деп атайын шарт түзүп атабыз да. Электронный платформа менен гана деп. Макул. Колледждерге дагы Сизге толук кошулдум сөзүңүзгө. Укук коргоо органдары териштирүү кылып атат азыркы учурда. Министрлик тарабынан кандай бир текшерүүлөр жүргүзүлгөн? Текшерүүгө баргансыңар? Министрлик тарабынан бул деген азыр бул документтердин баардыгы биз азыр Россия Федерациясына фамилияңарды жиберип атабыз. Чындап эле окуган. Себеби Морек документти оригиналдуулугун биз тастыктай албайбыз. Себеби оригиналдай болуп турат. Жок деген мындан менен аягы да келип атпайбы? Бизге колубузга Ошону мына жерде мен сизге по факту көргөзүп берейин. Бул жерде 28 ноябрь 2025 деп атат, көргөзүлгөн. Балдардын колуна 16 июнь күнү берип атат уведомлениени. Чыгарылган приказ 2025-те. Эмне үчүн после оплата берилип атат бул студенттерге? Азыр бул жерде отурган 20 студент эсептебейли. 1000ден ашуу студент бар. Ар бири жок дегенде 30-40 миңден кетиргенде бул олчойгон сумма болот. Мына например эле моякта 800 студентти көбөйткөндө акчасын 40 миңден айына орто эсеп менен 40 миллион болот экен. Министр менен орун басарлар келгенде, алар кечинде келип сүйлөшүп, андан кийин рейдтерди чыгарып сүйлөшөбүз, андан кийин силерге жооп беребиз. Мисалы, контрактка окушкан булар. Жөнөкөй жарандык тил менен түшүндүрүп берейин. Окууңар текке кетти десе, контракттарын төлөп береби? Ал договорго жараша
укуктук маселеде гана чечилет. Договордо кандай жазылса ошо менен гана. Договорду 5 жылдан алданып калсам контрактты кайтарып берилди деп договор кылган эмеспиз. Сиз мындайда эгер документтериңиз баары жакшы болсо, анда сотто берүүнү да укугуңуз. Өзүңүздүн укугуңузду баардык жерде коргогонго укугуңуз. Вуздардын именно политехтин ректору кишини көзгө илбейт. Студенттерди адам катары санабайт. Мен кече ал жерде болдум. Студенттерди жада калса кабинетине жолотпойт экен. Ал жердеги мамилени көрдүк. Парковкасы платный. Студенттер үчүн платный. Айлык төлөсө 2,5 миң төлөйт экен. Мендеги маалыматты мына сиз менен бөлүшүп атам. Бир күнгө киргенге 50 сом берет экен. А эгерде студенттер сатып алып келе турган болсо, машинасы бар студенттер айына 2,5 миң сом берет экен. Ал жакка вузга тиешеси болбогон, вуз үчүн келген адамдарды дагы киргизишпейт экен. Мына сизге кандай ал жерде схема түзүлгөнүн айтып берип атам. Экинчиси, силер министрликсиңер да. Биз акыр баш аягы силерге келебиз да, жаман көрбөгүлө. Ошондой маселе менен келебиз да. Бул балдар оозу менен айтып атат, маалымат катары 2019-жылдан бери бул система бар экен деп атат. Аны ким айтты десе, сизге кишисин дагы айтып атат, ректор айтты мага деп. Реформа болуш керек да бир күн. Реформа бүгүнкү күнгөчө болбосо качан болот анда? Дагы бул студенттерге окшогон канча студент силерге келет эжеке, агай? Акыры биз максатыбыз мындай студенттерди силердин жаныңарга келишин токтотуу. Максат мындай бизде. Силерге келип алып, ойго келген суроону берүү эмес максатыбыз. Кичине чыдап тургула, министр замдар келсин, анан баарын сүйлөшүп анан айтабыз. Биринчи кабыл алуу комиссиясы берген айткан сөзү менен азыр булар сиздин жаныңызда отурат. Эртең жанагы юрист академический справка беребиз деген сөзүнө таянып алып, эртең дагы келип жүрбөйбү, справка берилбей атат деп. Ошонун баарын тактайлык, низам чегинде анан дагы бир жолу жолугушабыз. Урматтуу мекендештер, көрдүңүздөр, азыр келип суроолорубузга жооп алууга аракет кылдык. Бирок чыгарылыштын аягында айтам да, күнөөнүн баары министрликтин ошол окуу системасынын өзүндө экен деген түшүнүктө чыктым да менчи. Анткени булардын документин кабыл алган кабыл алуу комиссиясы болсо, жада калса жанагы кече бизге юрист агай айткан биз академический справканы беребиз деген сөзүнү дагы тастыктай албай турган деңгээлде сүйлөп атат да буларчы. Бул кайсы деңгээлде чечилет бул маселе? Ректорант деңгээлинде чечилбеди, министрликке келдик. Министрлик деңгээлинде дагы канааттандырарлык бир жооп таппаса бул балдар, акыры каяка барып жооп алыш керек? Кимден жооп издеш керек? Силер дагы ой пикириңерди жаза кеткилечи. Бул студенттер каяктан жооп издесин?